Бейиш жыттанган балдар тууралуу пайгамбарыбыздын хадистери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөбөктөрдү абдан жакшы көрөр эле. Аларга болгон сүйүүсүн аларды кучактап, өп жана дуа кылып билдирчү. Ал саллаллаху алейхи вассалам балдарды төбөсүнө мингизип, жонуна отургузуп, жүзүнөн жыттаган. Керек болсо балдарга аралашып, алар менен жаш баладай тамашалашып, ойногон кездери дагы болгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам балдарга мээримдүүлүк, ырайымдуулук менен мамиле жасоого чакырган. Бул жолу бейиш жыттанган, ата-энени бактылуулукка жетелеген бөбөктөр тууралуу пайгамбарыбыздын хадистерин сунуштайбыз. Биринчи хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздын мындай дегенин риваят кылат. Ар бир бала табиятынан таза, күнөөсүз төрөлөт. Андан кийин аны ата-энеси юдей, христиан же масчуди кылып тарбиялайт. Экинчи хадис. Аллахтын элчиси мындай деген: кимдир бирөө кыз балага колдоо көрсөтүп, аны тарбиялап, турмушка берсе, жанага жакшы мамиле кылса, ал бейишке кирет. Абу Дауд. Үчүнчү хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эч бир ата-эне баласына кооз тарбиядан өткөн белек берген эмес. Тирмизи. Төртүнчү хадис. Аллахтын элчиси буйруйт: Аллахтан корккула, балдарыңардын арасында адилеттүү болгула. Муслим. Бешинчи хадис. Бир киши: о Аллахтын элчиси, мен кимге жакшылык кылайын деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди: ата-энеңе жакшылык кыл. Берки менин ата-энем жок деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: анда балаңа жакшылык кыл. Сен ата-энеңдин алдында карыз болгондой эле, балаңдын алдында да карызсың. Алтынчы хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким кыз балдарынан улам оор түйшүк тартса, ал кыздар аны тозоготунан коргогон калкан болот. Бухари. Жетинчи хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: эне менен баланы бири-биринен ажыраткан адамды Аллах да кыямат күнү жакындарынан ажыратат. Тирмизи. Сегизинчи хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү небереси Хасанды өөп жатканда, Акра бинт Хабис муну көрүп мындай деди: сиз балдарды өөсүзбү? Менин 10 балам бар, бирок аларды эч качан өппөйм. Алланын элчиси: ага, кимде ким адамдарга ырайым кылбаса, Аллах да ага ырайым кылбайт деп жооп берди. Бухари. 9-чу хадис. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: балдарыңар 7 жашка толгондо намаз окууга буйругула. Абу Дауд.